12 август эл аралык жаштар күнү. Бул күндү белгилөө 1998-жылы Лиссабонда өткөн жаштар иштери боюнча министрлердин дүйнөлүк конференциясында сунушталган. Майрамда жаштардын тынчтык орнотууда орду жана алардын кыйынчылыктары тууралуу эскертилет. Жаштар биздин келечегибиз экендиги биздин өлкөдө байма-бай айтылып, өзгөчө жаштардын мамлекеттин өнүгүүсүндөгү саясий, социалдык жашоосундагы орду тууралуу маселелер көтөрүлүп келет. Парламент алмаш керек. Жаштар сайлаш керек, азыр только жегиштер болуп аткан. Ошого жаштарды коюш керек, мындай иштей тургандарды коюш керек, коррупционерлерди эмес. Кыргызстандын өнүгүшүнө ишенем, бирок ошо жаштардын келечегин ойлош керек деп эсептейм. Ошо Аларга кандай шарт түзүш керек? Жаштар өздөрү аларга ошо биринчиден билим берүү. Ошо жана окуу жайларды өзүн туура тандоосу менен баланын өзүнүн немеси болот го, мисалы кийин чоңойгондо врач болом дейт же банкта иштейм дейт. Ошол сыяктуу эле өзүнүн тандоосуна коюш керек баланычы. Жаштарды өнүктүрүш үчүн биздин университеттин системасына башка мамлекеттердин системасына алып келиш керек. Аларда ушунчалык көтөрүлгөн. Мен көп университетте окуп келдим. Бир-эки университетте, Алматыда, Кытайда. Ал жактарда ушунчалык көтөрүлгөн эле. Үйрөткөндө мындай мектептен аларды көптөн бери үйрөтүп келишет. Мектепте алар бизде университетте билген программаны билишет. Ошондой кылып мамлекет өнүктүрүш керек. Ошондо мамлекет өнүгөт. Я на самом деле верю, мы движемся к развитию, это очевидно. Вот, несмотря на все, что происходит, я вижу молодежь, вижу своих сверстников, они очень сильно стараются. И вот, я думаю, мы просто должны перенимать опыт других стран, больше учиться, развиваться и стремиться больше вперед, расширять границы.